окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуучундук, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8-ден баштап Майраш Базлакунова менен. Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Айлампа программасы аркылуу улантат. Биз бүгүн саламаттыгыбызды сактоого байланышкан теманын тегерегинде сөз кылганы турабыз. Тактап айтканда, милдеттүү медициналык жардам теманын аталышы. Бул багытта сиздердин суроолорго жооп берүү үчүн келген же чакырылган меймандар менен тааныштырып өтөлү. Алар Кыргыз өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын орун басары Акыл Калыков. Кош келипсиз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Ысык Көл облустук башкармалыгынын жетекчиси Төлөн Кыргызбаев. Саламатсызбы? Саламатсыз. 68 06 06 телефон номерин терип түз байланышка чыгып, дал ушул милдеттүү медициналык жардам алуу багытында суроолорго жооп алсаңыздар болот. Же сын пикир, сунуштарды айтуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Мындан тышкары биз суроолорду WhatsApp номерибиз аркылуу дагы кабыл алабыз. 0552 68 06 06. Анда биз маселенин тогетер жерине өтө берели. Акыл мырза, сизден баштайлычы. Айтыңызчы, мына бүгүнкү күндө ошол милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасынын Кыргызстанда кирип иштей баштагандыгына 20 жылдан ашуун убакыт болду. Азыр жалпы Кыргызстандын калкынын канча пайызы камсыздандырылган болуп эсептелет? Рахмат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу бул республикадагы жарандардын саламаттыгын сактоо жаатындагы укуктарын камсыз кылууга багытталган бул социалдык жактан коргоонун мамлекеттик формасы болуп саналат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 1997 жылы түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ошо 22 жылдан бери Кыргыз Республикасында иш алып барып атат. Бүгүнкү күндө калкыбыздын 64,5% бул камсыздандырылган жарандар болуп саналат. Азыр мисалы камсыздандырылган жарандардын саны жылдан жылга өсүп атабы? Негизги тенденция кандай? Негизги тенденция ошол акыркы бир 5 жылдан бери бир калыпта турат. Өсүш бар, бир аз өсүш бар да. Негизинен бул камсыздандырылбаган баягы 18 жаштан 60 жашка чейин базарда жүргөн жумуш немесе официалдык жумушта расмий жумушта иштебегендер деп коелу. Адамдар ушул камсыздандырылбаган адамдар болуп саналат негизинен. Алар менен иш жүргүзүү багытында мисалы бир программалар барбы атайын? Да, бул жерде ошол милдеттүү медициналык камсыздандыруу өзү полисти иштеп чыккан. Камсыздандыруу полиси деп коелу. Ал 1 жылга 1200 сом турат өлчөмүндө. Ошону сатып алган адам бул официалдуу түрдө Кыргыз Республикасынын камсыздандырылган жарандарын катарына кирет дагы. Ошонун алкагында мамлекеттик кепилдик программасынын деңгээлинде медициналык жардамды алууга укуктуу. Башкача айтканда, алардын категориясы деле жанагы иштеп, анан камсыздандырылган жарандай эле жардам алуу укугуна ээ экен да, э? Эми 1200 сом бул 1 жыл үчүн өтө жогору деле сумма эмес да, э? Негизинен туура. Анан бул жерде мүмкүн ошондой жарандар менен түшүндүрүү, иштешүү маселеси жакшы жолго коюлбай аткан жокпу? Кээсинин маалыматы чындап эле жок. Ал эмне милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өтсөк эле анан жардам алып калабызбы деген сыяктуу түшүнүктөр бар да. Жок, эми ошондой элдин калың катмарында ошондой түшүнүктөр дагы жетпей калышы мүмкүн. Бирок ошого карабастан биздин милдеттүү камсыздандыруу фонду ошо эл менен жолугушууларды өткөрүп турат 2000ден ашык. Анын ичинде теледенеларга сиздерге окшоп келип турабыз. Ошо менен бирге ошо дарыгерлер аркылуу дагы ошо камсыздандырууну кеңири жайылтууга аракет кылып атабыз биз дагычы. Бирок адамдардын психологиясы ушундай жаралып калган экен да, качан ооруканага түшкөндө анан эсине түшөт ошо. Мен камсыздандырылып койсом жакшы болмок экен депчи. Мына азыр бизде Ысык Көл облусунан келген, ошол Ысык Көл облустук башкармалыгынын өкүлү, жетекчиси отурат. Төлөн мырза, айтыңызчы. Мен билгени сиз бул облуста бул башкармалыкты бир топтон бери эле жетектеп келе жатасыз, туурабы? Анан негизги багы жарандардын ошо милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасынын негизиндеги жардам алуусу мындай канааттандырарлыкпы? Микрофонго жакыныраак болуп айтсаңыз. Себеби бул мамлекеттик кепилдик программасы бар. Кепилдик программада ошол камсыздандырылган жарандардын социалдык
укугу медициналык Микрофонго жакыныраак кызмат алганга эмнетилген, көрсөтүлгөн бардыгы. Бул амбулаторлук шартта жанагы алгачкы медициналык кызмат деп коебуз. Ошол алгачкы медициналык кызматта көрсөтүлгөн жалпы анализдер тапшырылат. Кандын анализи, заранын анализи жана жалпы анализдери. Атайын программага кирген анализдер акысыз. Программага кирип, ошол адамдардын укугун колдоого көрсөтүлгөн мунун бардыгы. Андан тышкары врачтан бекер көрүнүүгө укугу бар. Акысыз кеңеш. Акысыз. Андан кийин ошол программада каралган амбулатордук шартта дары-дармек менен камсыз болгонго ошол аптекалар биз менен келишим иштейт. Ошол врачтар рецепт жазып берет. Жазылган рецепттин 50% ошо жеңилдетилген баа менен жанагы жизненно важный перечень деген бар. Ошол дарылар кирген, ошол дарыларды амбулатордук шартта дарыланганга 50%ын биз компенсация кылып беребиз, төлөп. Андан тышкары стационарда жатканда дагы жанагы кошумча акы төлөө деген бар. Ошо кошумча акы төлөөдө дагы ошол 50%га чейинки жеңилдиктери бар. Андан тышкары стоматологиялык кызмат бар. Стоматологиялык кызматта ошол 10 жашка чейинки балдардын профилактикалык көрүүсү, андан тышкары жанагы санация деп коебуз, тиштерин дарылаганга, анан 70 жаштан жогорку жарандардын ошол тиштерин дарылоого, андан тышкары ошол жанагы неотложный медицинский помощь деп коет, ошону көрсөткөнгө стоматологиялык кызматтарда ушулар каралганда. Негизи бул акысыз милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасы негизинде жардам ала тургандар ошол эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда атайын көрүнө жерде жазылууда, ошол жерден таанышып алса болот экен да. Көрүнө жерде жазылып, бирок анын көлөмү аябай көп болуп атат. Биз ушул областка китепче чыгардык. Ошол эл билсин, түшүнсүн деп макул. Программасын андан тышкары ошол жарандардын медициналык кызмат алганга укугун ошол көрсөтүп китепче кылып, ошол айыл өкмөттөргө, ФАПтарга жана үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна тараттык ошону. Макул. Уланталык 68 06 06 телефон номерин терип, милдеттүү медициналык жардам алуу жөнүндө суроо же пикириңизге жооп алыңыз. Мындан тышкары 0552 68 06 06 номер иштеп жатат. Эми келген суроолорго көңүл бөлөлүчү угарман кайрылган экен. Азыр дейт үй бүлөлүк дарыгерлердин жардамынын бардыгы акысыз болобу? Кээ бир учурда бейтапканага барганда кошумча каражат сурашат. Ошол кошумча каражат эмнеге төлөнөрүн так айтып берсеңиздер деген. Бул жерде мен айтып берейинчи. Үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылганда жарандарчы негизинен камсыздандырган жарандар акысыз төлөп неметилет. Булар айтып атат, бул стационардык жардам алууга барганда кошумча төлөм болуп атпайбы? Бул ошол мамлекеттик кепилдик программанын деңгээлинен жогорку кээ бир кызматтарга кошумча акы төлөнөт да. Ошол жерде Төлөн Рыскулович айтып кетти, жарандар кошумча төлөөнү саплата деп көп айтып жүрүшөт. Ошол камсыздандырган жарандарга 50%га чейин арзан болот да. Камсыздандырылбаган адамдар стационарга анын деңгээли бар. Райондук деңгээл, областтык баштапканан улуттук деңгээлде. Ошолордо улуттук деңгээлге 3000ге чейин акча төлөйт камсыздандырылган жарандар. Камсыздандырылгандар болсо ошо 50%на чейин азыраак төлөшөт. Уланталы биз программабызда дагы бир угарманыбыз кайрылып атат да, үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык акысы көбөйдү деди эле, канча сомго көбөйгөнүн так айтыңыз. Хорошо, макул. Негизинен бул проблема актуалдуу болду да. Айыл жергелеринде ошо үй бүлөлүк дарыгерлердин жетишпештиги азыркы күндө бул факт. Экинчисинен ошол иштеп жаткан дарыгерлердин где-то 70% булар пенсия жашындагы дарыгерлер да. Биз мындай жол менен бара турган болсок, 2-3 жылда бул 10 жылдын ичинде мындай биринчи баштапкы деңгээлдеги дарыгерлерден айрылып калабыз да. Ошонун негизинде бул актуалдык проблемалар көтөрүлдү дагы, мамлекет башы дагы, өкмөт башы дагы ушул үй бүлөлүк дарыгерлердин эмгек акысын
өз кайра карап чыккыла деп бизге тапшырма берген. Ошонун негизинде 2018 октябрь айында ошол үй бүлөлүк дарыгерлердин эмгек акысын көтөрүү боюнча өзүнчө индикатор иштелип чыкты. Канча сомго коюп атат ошону? Бүгүнкү күндө негизинен үй бүлөлүк дарыгерлер 11 000, орточо эмгек акы 11 000 болсо, анан кошулуп ошо индикаторлордун негизинде 10 000 алып туруп орточо эмгек акы 21 000 сомду түзүп атат да. Бул болсо ошол жаш кадрлардын келишине өзүнүн өбүлгөсүн түздү. Ушул күнгө чейин азыр 297 жаңы үй бүлөлүк дарыгерлер ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна келип иштей башташты. Суроолор аябай көп болуп атат. Ошон үчүн маселенин тогутер өзөгүн гана айтсаңыздар. Азыр кийинки угарманга өтөбүз. 680606 студиянын номери. Дагы бир угарманыбыз жазган экен. Негизи анализдин, жалпы анализдердин бардыгын акысыз кылууга мүмкүнчүлүк барбы дейт. Болгону 7-8 анализге эле төлөнбөйт дейт барган учурубузда. Ушул көйгөй чечилеби деп кайрылган. Эми бул көйгөйдү чечиш үчүн биздин Ысык-Көл областында ошол борборлоштурулган лаборатория ачылды, областтык больницанын деңгээлинде. Ушул азырынча ушул Тоң, Жети-Өгүз, Түп районунун жарандардын анализдерин өзүлөрү централизованный алып кетип, анализдерин чыгарып берип атат. Мунуга жарандардын эсебинен эмес, ошол ар бир больницалардын жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун борборунун башкача айтканда кепилдик программасынан тышкары дагы анализдер акысыз алынат. Булар кайсылар жана кымбат төлөнө турган анализдерби? Кымбат төлөнө турган анализдер дагы кирип атат. Мисалы жанагы биохимикалык анализдер, кошумчаласаңыз болот. Бул жерде мындай болуп атат да. Ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, ар бир стационардык ооруканаларда өзүнүн лабораториясы бар да. Ошол жерде кызматкерлер иштейт. Ошонун бардыгын алгачкы кадам деп былтыр ошо пилоттук режимге өткөргөнбүз да. Бир жерде чогултайлы депчи. Каражат дагы бир жерде чогултайлы, анализдердин бардыгын, лаборатория анализдердин бардыгын бир жерде чогултайлы деп Ысык-Көл областтык ооруканасына топтолду дагы. Анализдердин бардыгы чогулуп барып ошол Ысык-Көл областтык ооруканага тапшырылат. Ошол жерден анан электрон аркылуу, почта аркылуу жарандарга таратып берилет. Бул эмне пилоттук долбоор катары баштап атасыңарбы? Башка аймакта жок кандай? Эми бунун азыркы күндө жыйынтыгын көрүп атабыз да, жыйынтыгын карап атабыз да. Азыр жетишкен жактары дагы бар, кемчилдиги дагы бар. Ошону иргеп алып туруп, анан кийин бүткүл республикага жайылта турган нерсе да. Канчалык каражат бир жерге көп топтолсо, ошол деме анализди алуу ошончолук жеңил болот да. Мисалы, частныйлар айтып атпайбы, мына Банецкий депчи. Республика боюнча булардыкында 260 сотрудник бар экен жумушта, бирок республиканын негизги деңгээлдерин камтый алат экен да. Биз дагы ошондой деңгээлге жетели деп алгачкы кадамдарды былтырдан баштадык. Дагы бир көйгөй жөнүндө сурамым келип атат. 2019-жылдан тартып медициналык камсыздандыруу фонду дарылардын бааларын жөнгө салып баштайт деп айтылды эле, туурабы? Бул жагдай парламентте дагы көтөрүлдү эле, эгер жаңылбасам, бул ФОМСтун директору бул боюнча маалымат берген эле. Анан бирок биз рынокту карасак, андай жагдайды карапайым адамдар байкаганы жок. Же бул азыр долбоор ишке аша элекпи? Биз негизинен мына кепилдик программасынын деңгээлинде адан тышкары мамлекеттик дары-дармек менен камсыз кылуунун кошумча программасы бар да. Ошол жарандар үй бүлөлүк дарыгерлерге барганда рецепт жазып берип атпайбы? Рецепттердин 50%-ын Төлөн Орусқұлович айтты, фонд аркылуу мамлекет төлөп берет. 50%-ын жарандар өздөрү төлөп атат да. 2018-жылы 1.245.000 рецепт жазылыптыр да. 660 миллионго сомго да. Ошонун 319 миллионун милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан каржыланып берилди да. Бул деген жакшы көрсөткүч. Анан кийин бизде көп жылдан бери ошол мамлекеттик деңгээлде дары-дармектердин баасын мамлекеттик көзөмөлгө алуу мыйзамда жок эле да. Бул 2018-жылы кирди. Саламаттык сактоо министрлиги менен бирдикте азыр ошол
мамлекеттик кошумча медикаменттер программасындагы перечим бар да, 58 перечим бар. Ошолорго мамлекеттик көзөмөлдөө боюнча өкмөттүн токтому азыр чыкты. Нормативдик актылар азыр иштей баштады. Буюрса 6 айдан баштап ушул жумуш ишке кирет. Уланталы программабызды биз бүгүн милдеттүү медициналык жардам деген темада сүйлөшүп жатабыз. Эгерде милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасынын негизиндеги жардам алуу жагдайына кызыгып же суроо бергиңиз келсе, анда 68-06-06 номерин териңиз. Ошондой эле бизде WhatsApp номерибиз аркылуу дагы суроо пикирлер келүүдө жана Марал радиосунун Facebook'тагы баракчасы аркылуу көрүп, ал жака дагы суроо же пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Кийинки угарманыбыз мындай суроосун берип атат. Бүгүнкү күндө дейт, мен жашым пенсия курагынан өткөн, бирок ооруканага кайрылган учурда сизди акысыз дарылай албайбыз деп жооп беришти. Бул чындыгы барбы, туурабы дейт? Негизинен 70 жаштан жогорку пенсионерлер Кыргызстандагы бардыгы акысыз медициналык жардам алууга укуктуу. 70 жашка чейинки жарандар болсо кошумча акча төлөөгө милдеттүү, минималдык түрдө. Булар негизинен 330 сомдун тегерегинде акча төлөшөт. Калганы ошо дары-дармекти, ошо тамак аш менен ошо мамлекет тарабынан каржыланатынын бардыгычы. Дагы угарманыбыз жазган, канча жаштан баштап балдарды акысыз дарылайсыңар? 5 жашка чейинби же 8 жашка чейинби дейт? 6 жашка чейинки балдарды мамлекеттик кепилдик программасынын деңгээлинде алкагында бекер дарылар. 6 жаштан кийин? 6 жаштан кийин булар кошумча акы төлөмдөрдү төлөшөт. Улантабыз кийинки угарманды угабык. Азыр саламатсызбы? Кулак сизде, айта бериңиз сурооңузду. Мына пенсионерлерге деле 60га чыкса акча төлөгүлө деп атат. Канчанчы группалар бар, канчанчы группаларга чейинкилер бекер болот. Ооруканага кайрылган учурдабы же кайсы учурда? Ооруканага кайрылган учурда да пенсионерлердик жардам алууда, Рахмат. Негизинен эгерде группа деп атпайбы бул аксакалыбызда, мамлекеттик кепилдик программасында баягы социалдык анан медициналык көрсөткүчтөр боюнча биринчи, экинчи группада оорулуулар болсо, бул кепилдик программасынын алкасында бекер дарыланыш керек. Калган пенсионерлердин бардыгы кошумча акча төлөмдөр төлөшөт. Негизи ушундай учурларда багы бул милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бир ишеним телефону барбы? Ушул көйгөйлөр жаралган учурда кимге тез ыкчам кайрылып, анан конкреттүү жардам ала алат? 113 деген телефон бар. Бул жалпы республиканын аймагында, акысыз аймагында орнотулган. Ошолор кабыл алат дагы, анан кийин ошо биздин областтагы территориалдык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна жөнөтөт. Эгер биз жактагы болсо, анан биз ошолорду текшерип, экспертиза жүргүзүп, жарандарга ошол өзүнүн укугун коргоп жардам беребиз. Макул, кийинки суроого өтөлү. Онкологиялык оорулууга эмне үчүн дейт акысыз жардам көрсөтүлбөйт? Бардык дары-дармектерди сатып алууга туура келип жатат деп жазыптыр. Эми онкологиялык оорулардын жана 4-чү клиникский стадия деп коет. Ошол клиникский стадиясында оор формасы, оор формасына ошол обезболивающий медикаменттер менен бекер камсыз кылабыз, рецепт жазылат, аптекадан алышат. Ага чейин эч нерсе жокпу? Ага чейинкилерге эч нерсе жок. Каралган эмес бул, Эми бул мамлекеттик кепилдик программасынын деңгээлинде акча каражаттары каралган, бирок онкологиялык оорулар бул жогорку технологиялык, жогорку ошо медициналык каражаттар, анан кийин радиацияга байланышкан биздин мамлекетибизде жок ондай немелер, оборудованиялар. Азыр ушул ошо өкмөттүн жардамы менен бүгүнкү күндө ошол буга чейин Кыргызстанда жок медициналык каражаттарды алуу иш жүзүнө ашып атат азыркы күндө. Буюрса, ошол жакынкы жылдарда биздин ошо жарандарыбыздагы жогорку технологиялык
медициналык жардам алууга ошого жетип калабыз да. Уланталык 680606 кийинки угарманыбыз жазган экен. Жакында ооруп калып инфекциялык ооруканага кайрылдым. Бирок эч кандай дары дармек алганым жок, жардам берилбеди. Болгону шприц анан арзан антибиотик алып аттым дейт. Демек бул шарт милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасы иштебейт дегенди билдиреби деп сураптыр. Эми ошол Микрофонго жакыныраак болуп сүйлөсөңүз, мамлекеттик кепилдиктер программасы бардык жарандар үчүн бирдей укугун коргоп берет. Анан ошол медициналык кызмат дары дармек менен камсыз кылыш керек эле. Ошол инфекционный больница. Анан кийин бизге кайрылса биз ошол аныктап, тактап анан текшерип берели. Негизинен орнунда ар түрдүү болот да. Эгерде мүмкүн ошо антибиотиктер гана жарай турган ошо түрү болушу мүмкүн да. Ошо инфекциондук больницага жаткандачы. Анан бизде жарандардын немесине дагы психологиясына дагы келип калган да. Мен ошо больницага түшкөндө, ооруканаларга жатканда ошо кандайдыр деңгээлде медициналык дары дармекти алышым керек депчи. Мүмкүн анын стандартка, клиникалык протоколдорго ал дал келбей турган немеси мүмкүн да. Биз аны биле албайбыз. Эгерде кайрыла турган болсо, сөзсүз териштирип беребиз муну. Кийинки угарманыбыз мындай суроосун коюптур да. Мен өзүмдүн каражатымдан ушул канча кетип аткандыгын кантип текшерсем болот? Ушундай мүмкүнчүлүк барбы деп сураптыр. Буга бир аздан кийин алалы. Жоопту азыр байланышта угарман бар окшойт. Уксак. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Саламатчылык. Өзүңүз тааныштырып, анан сурооңузду Мен айта бериңиз. Баткенден чалып атам. Айтыңыз Баткенден. Эми мына азыр мына берүүңөрдү угуп атам. Булардын айтканына караганда бизде өтө эле жакшы. Бул медицина абдан жакшы деңгээлге чыгып калыптыр. Сурооңузду айтыңыз эми. Бирок бизде элди кыйнаган көп көйгөйлөр бар. Ошо мисалы үчүн бир больницага жатып жүрөгүңдөн операция кылсаң 300 000 сомду алмайча любой хирург операция кылбайт. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Анан жанагы дары дармектерди арзандатып беребиз деп жана бир жигит айтып кетти. Бул арзан жок. Мен мына үй-бүлөлүк дарыгерлерге көптөн бери уралга боюнча дарыланып жүрөм, барам бир да жолу мага жазып берген жок. Канча жолу кайрылдым. Балам ушу мага жазып бер десем, любой көрүнгөн шылтоону айтат, жазып бербейт. Бул азыр айтып атканына караганда, билбейм, кимге барып, кимге айтыш керек. Мындай нерсе бизде жок. Болсо болот. Жакшы суроолор экен, азыр жооп беришсин. Рахмат, тоготерин айталы. Бул эми жүрөк оорусу боюнча жогорку технологиялык оорунун түрүнө кирет. Жүрөк алмаштыруу оңой эмес чынында. Буга мамлекеттин бүгүнкү күндө деңгээли дагы, каражаты дагы жетишсиз да. Ушул жерден тактап кетеличи. Анда оперативдик дарылоонун кайсы түрлөрүнө акысыз жүргүзүлөт, барбы бир атайын тизме, жокпу? Хирургиялык дарылоо кайсы түрлөрүнө? Эгерде ошол жогорку технологиялык эмес, жогорку технологиялык эмес деген бардык угарман түшүнбөйт да. Так айталычы. Кайсы, мисалы, өтпү, сокур ичегиби же башка кайсы түрү мындай? Жок, сокур ичеги, өт, башкалар да. Мисалы, жүрөк, онкологиялык боюнча бул жогорку технология кирет да. А калгандардын бардыгы кадимки эле Кыргызстанда жасалып аткан операциялардын түрлөрүнө кирет. Ал дагы ошо кепилдик программасында эгерде жарандар камсыздандырылган болсо, пенсионерлер болсо, инвалидтер болсо, алар бекер дарыланат, бекер операциялар жүрөт аларгачы. Толуктайсызбы? Кошумча барбы, жокпу? Жок, кошумча жок. Кийинки суроосуна жооп берсеңиздер, анда дары дармектерди ала албай атабыз, жазылбай атат деп атат. Дары дармектерди эми ала албаганы, эгер камсыздандырылган болбосо, жана кошумча мамлекеттик программа деген бар. Ошол программа камсыздандырылган жарандарга гана иштейт да. Макул. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Мен суроом бар эле, мындайча. Бир аз катуураак сүйлөсөңүз. Мен суроом бар эле, мындайча. Биз Кучкор районунан дарыланганда дарыгерлерден эч кандай мындай толук коймо ала албайбыз да.
бизге направление жазып берип коюшат, баргыла Бишкекке баргыла же тияка баргыла депчи. Анан көрүнсө келе мындай орой мамиле кылышат, врачтын баары тең, көптөрү билбейт көпчүлүк. Анан ошол жөнүндө сурайын дедим эле, ушундай Кочкор районунун көпчүлүк суранат да, ушуну биз кандай кылабыз депчи. Ошону бир карап кое аласыздарбы? Макул, буну карап көрөбүз. Бир нерсени айтайын да, эгерде ошол кайсы врачка кайрылганыңыз боюнча кайрылуу жөнөтүп койсоңуз бизгечи, ошо WhatsApp'тамы кандайдыр бир каражаттар аркылуу биз ошону карап беребиз. Кайрылуу түшмөйүнчө эч кандай реакция болбойбу? Эми биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошо саламаттык сактоо мекемелеринде дагы, ошо жарандардын арасында дагы жүргүзөбүз. Азыр деле аксакал айтып атпайбы, мен барсам медикамент жазып бербей койду депчи, дары-дармек. Значит, ал киши камсыздандырылбаган баягы калктын категориясына кирет да. Ошон үчүн биз дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Азыркы жарандын айтуусу боюнча ошол стационарга жиберет деп атпайбы? Бул дагы биз акыркы убактардачы кайрылуунун, анан кийин ошол ден соолуктун өзүнүн маданиятын мындай жогото баштагандайбыз да. Көрүнгөн ошол врачтарга барса эле, врачтар же стационарга же башка жака жиберип атат да, анан орой мамиле деп атпайбы? Негизинен Кыргызстанда врачтардын профессионалдык деңгээли жогору. Бул жерде баягы бир жылда бизде стационарда 850 000 неме жаран жатып чыгат. Деңгээли жогору, бирок угармандар жаңылышып аткан экен да. Угармандар жаңылышып аткан жок. Бул мен айткан жокмун, бардыгы жакшы депчи. Ар бир нерсенин өзүнүн жетишкендиктери бар, өзүнүн проблемасы бар. Бизде да проблема көп мындай нерседе. Уланталы, кийинки угарман саламатсызбы? Кулак сизде, айтыңыз сурооңузду. Эми суроолор бул жанагы 6 жашка чейин бекер. Мисалы үчүн балдарды поликлиникага алып барсак, 8 алып барсак. Если платныйына жасатсаң, врачтардын отношениясы жакшы. Анан жанагы мамлекеттик бекерге көргөзсөң, алар зулкулдап, калкылдап, кагып силкип жөн көргөзбөйт да ошону. О эки конок билбейм, жомокто айтып атат, жана коммунизм жашаган эле болот, угуп отурсаң баары эле мындай анан технология. Каякта технология, врачтарды оңдош керек, рахмат. Бул эми бардык жерде эмес, ушуну оңдоо үчүн мына проект жүрүп, ошол амбулаториялык шартта жана баалоо картасы кирип, ошого ушул кемчиликтерди жоюу үчүн ошол эмгек акысын жогорулатып врачтардыкын. Жана индикаторлор кирген, индикатордун негизинде кошумча акы өзүнүн жанагы гарантированный оплатасынан тышкары ошол 12 индикаторду аткарса, ошол 19 000 сомго чейин кошумча акы төлөнүп атат да. Эми бул дарыгерлердин сапаты боюнча министр өзү жооп бериши керек экен да. Бул кээ бир учурда сиздердин компетенциядагы суроо эмеске. Уланталы, биз албетте министрге бере турган суроолорубуз арбын. Жакынкы күндөр убада кылалы, ал кишини дагы ушул студияга чакырып, көп суроолорго жооп алып берели. Кийинки угарман саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Угатабыз, сизде, айтыңыз сурооңузду. Нарындан чыгып атам, атым ушундай да. Чыныгы менен эле ошондой эле жакшы врачтар да бар. Анан кийин карапайым элч кыйналып кетти. Мындай жатайын деп ден соолугу ооруп атат да, жатайын деп барсачы скорый менен келмейинче жаткызбай калды. Илбой бөлүмгөчү, отделениягачы. Скорый менен барганда да ошондо дагы орун болсо жаткызып барат да. Орун болбосо жаткызбай калат. Частныйга барсаң сразу кедейсиң, байсың карабайт, акчаң төлөсөң жаткызат, дарылайт, жөн эле басып барып эле кичине эле дарыланып алайынчы, ооруган деле жокмун десең деле жаткыза берет да. Мамлекеттикке чындыкта аябай эле жаман болуп калды. Ушу министр ушуга жооп берсе аябай жакшы болот эле да, рахмат. Рахмат, жооп барбы? Мен жооп берип коеюнчу. Негизинен азыркы айтылып аткан нерсе ошо Бишкек шаарында ушундай ситуация болуп атат да, анан Ош шаарындачы. Бул нарындан чалып айтып атат угарман. Нарындан чалып атабы? Ошол областтык деңгээлде ушундай пайда болуп атат да, өчүрүп көтөрүп, анан айыл
айылда эме бул жерде тез жардамсыз оорукана албайт деген маселеге эле жооп берсеңиздер. Эми ошо Бар ушундай нарында көрүнүш, дагы эмнеге милдеттүү байланыштуу болуп атат анда? нарында дагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду бар аймактык. Ушундай маселелер менен ошол кайрылыш керек да. Башка аймакта жокпу андай көрүнүш? болот, бар. Эми биринчи Бул жерде ушундай жобо киргизилген беле да. Сөзсүз тез жободо жардам жок. аркылуу келсең, сен жатасың, болбосо жардам көрсөтүлбөйт деген Эми барбы айтып жокпу? атпайбызбы, бизде баардыгы жакшы эмес депчи. Бир нерсени баягы бир карын майды бир комалак чиритет депчи. Арасында бар айтып Жок, атпаймынбы. тактап коелу. Мындай жобо барбы, жок, жокпу? мындай жобо жок. Демек бул аракет мыйзамсыз болуп Мыйзамсыз эсептелет аракет. экен. Угарман дагы угуп отурса азыр тактасын. Эгерде ушундай тез жардамсыз сизди стационарга жардам берүүгө албай жатса, анда сиз түз саламаттык сактоо министрлигинин өзүнө, министрге кат жолдошуңуз керек экен. Бул мыйзамсыз көрүнүш экен. Мына бүгүн студиянын меймандары так жооп берип айтып атышат. Уланталы программабызды милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасынын негизинде жардам алуу багытында суроо өңүтүн талкуулап жатабыз. 680606 телефон номерин териңиз. Азыр байланышта дагы бир угарман бар экен. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Мен Исмаил Батырбек, бул гемодиализ боюнча айтайын дегем. Гемодиализ, Себеби азыркы күндө адамдардын акыркы күндөрү өтүп баратканда бул очередтерин коюп коюп туруп очередтери кандай жылат. Муну тез айтсаңыз сурооңузду. Бул гемодиализ дегенге бул өкмөт бизнес кылып алыптыр, кыскасын айткандачы. Ушундай эле биз түшүнүк болду дачы. Барбаган жердин баарына кайрылдык. Министрдин өзүнө да бир жолу кайрыла дегенбиз. Ушул жөнүндө айтып койчунчу. Азыр жооп беришсин анда. Мен айтып коеюнчу, акыркы күндөрү, акыркы жылдары ошо бөйрөктүн өнөкөт оорусу менен ооруган адамдардын саны көбөйө баштады. Бул көп каражат талап кылган оорулар. Ар бир сеанс бул жумасына 3 жолу болот. Ошол 5000 сомдун тегерегинде жарандар, ошо өчүрткө келилик жарандар акча каражатын жумшап атат да. Bunun бардыгы ошол баягы живой очередь деп ошо ооруган жарандардын бардыгы ошо өчүртө турушат. Өзү онлайн системасы менен карап турат. Бул министрликтин дагы фондун дагы тиешеси жок. Өздөрү өчүрткө жылып туруп. Себеби адамдын акыркы бул немеси экен да. Ошо гемодиализ алганычы. 2016-жылдан баштап ошо бюджеттин акча каражатынан милдеттүү медициналык фонд аркылуу дагы биринчи жолу ошо жеке менчик баягы гемодиализ менен аракеттенген ишканалар азыркы күндө 2016-жылы 2 болсо бүгүнкү күндө 18 жеке менчик. Мамлекеттики жокпу? Мамлекеттики дагы бар, мамлекет жагында дагы бар. Мен айтып атпаймынбы, ошо милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан 764 жаран гемодиализ кызматын алат. Адан тышкары 600 адам саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жардам алат да. 1200 адам бүгүнкү күндө ошо ашык адам гемодиализ менен ооруйт, ошо жардамды алышат да бүгүнкү күндө. Угатабыз, сизде саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кулак сизде, айтыңыз. Мен жанагы скорый помощь боюнча неме кылдым эле да, суроо бердим эле. Өткөндө биз ушу давление 200 болуп мурдунан кан кетип, скорый помощь чакырсак, биз могу биринчи эме карайбыз да, кучкага. Келбейт, бир 40-50 мүнөттөн. Анан хорошо биз өзүбүз бара берели деп кайра скорый помощька бардык да. Барсак, сиз скорый помощь менен келген жоксуңар, өзүңөрчө келдиңер деп да принимать этпейт. Баргыла, бул биздин ишибиз, лорго баргыла деп. Бул мындай отношениясы аябай башкача. Ладно, хорошо, биз айттык да, скорый помощь, потому что биз күттүк, силер келген жоксуңар. Мына биз ошо скорый помощьтон биз өзүбүз алып келдик. Эмне үчүн силер карабашыңар керек? Мындан арака лорго эмнеге анда скорый помощь кап келдик, силер лорго силер апарсаңар болбойбу деп ошентип мына канып атат, каны токтой атат деп ушундай отношение кылды. Карабай элем деп туруп алып басып кетип калды. Бул сиздин укугуңуз бузулган. Ошол 113 ишенимдүү телефону бар, ошого кайрылсаңыз болот. Ал жердечи, мисалы, ошол оорулууга ушунчалык ыкчам жардам керек болуп турганда 113-тү дагы эсине келбейт да бул жердечи. Бул жерден чыны менен эле мындай келген суроолордун көпчүлүгүнөн улам ошол тез жардам кызматы боюнча өзүнчө бир чечкиндүү чара көрүлүшү керек экен.
Эми бул ар бир скорый помощьтун эмнелери бар, жетекчилери бар. Жетекчилерге да кайрылса болот. Ошол кайрылбай койсок, моундай эмнелер болуп аткан ошондон да. Макул, кийинки угарманды угабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен атым Жуман. Сизди айтыңыз. Негизи мындай да, бул камсыздандыруу, жеке камсыздандыруу да барбы? Ден соолукту адамды камсыздандыруу. Бул эми мамлекеттик камсыздандыруу, мындай жеке камсыздандыруу, ошонун баасын билсек. Анан экинчиден муну азыр эле Баткенден бир киши чалды, 300 000 операцияга төлөдүм, анан бирөө айтты мынча төлөдүм. Негизи элечи, бул жалгыз министерство өзүн өзү камсыздай ала турган министерство да негизи алгандачы. Медицинанын какой-то бир часын платный кылган бул туура. Мына воронцовкага төлөп, тамак ашынан бери төлөп барып, профилактика жатып келип атпайбызбы? Ошондой нерседе бул медицинаны биз өзүбүз көтөрүп албайбыз. Ата мындай да. Мына жазылып турат. Тамеки 60 сом, сүрөт тартылып турат. Ден соолугуңа зыян деп. Ден соолукка зыянды биз орун сатып алабыз дагы. Анан кайра ден соолук сатып алган келгенде бир аз кыймет коюп деп жазылып турат. Ооруйсуң, өпкөң чирийт деп турса, ошону сатып алабыз. Рахмат сизге. Теге мамлекеттик камсыздандыруу фонддору бар. Анан жеке менчиктер эми жаңыдан уюшулуп атат. Бирок күчүнө кире элек да азыр. Кийинки угармандын суроосун берейин. Мен өзүм кош бойлуумун дейт. Каным аз, ооруканага тез көрүнүүгө туура келет, бирок көп учурда дейт, дарыканадан жеңилдеткен баада дары ала албайм. Эмне үчүн мындай деп сурайт. Бизде ушул республиканын деңгээлинде кош бойлуу аялдарга бекер полис таркатылып атат. Ошол полис менен ошол жеңилдетилген дары-дармек алганга укугу бар. Бул эчиге мен айтып коеюн, ошо 113-кө кайрылса, биз териштирип, анан эле кайрылып койсо биз териштирип беребиз жөнүндөгүчү. Себеби көптөгөн жарандарыбыз ошо ооруканаларга баштапкы деңгээлге кайрылып туруп, анан кийин ошол жерден проблемаларды көтөрүп чыгып, бизге кайрылып турса, бизге да жеңил болот эле да, ошо жеринде териштирип, жеринде чечип алганга. Угатабыз, сизди саламатсызбы? Саламатсызбы. Айтыңыз. Майрашы, абдан бир жакшы тема көтөрүп атасыз. Мен биринчи жолу угуп атам, камсыздандыруу бар экендигинчи. Бирок эми мен ошону бир тактап алайын деп чыгып калдым да. Бизде жанагы ОМС алчу эмес белек. ОМС деп койчу эле го. Анан ошону мисалы мен жакын арада ошо атам ооруп келип, анан республикалык больницага көрсөтсөк, жанагындай налог балыктар төлөгөндүгү бир базадан карап анан неме кылып турбайсыздарбы? Ошондой кылды да, андан кийин ошол жарымы бекер болду, чындыгында эле чикирек анычы. Ошол ОМС барбы деди, көрсөттүк, бир нерседен ошол налог балыкторун карады. Анан жарымын төлөдүк да чындыгында. Андан кийин экинчиси, менде келинчегим 2 жолу операция болду. Анан Фучиктеги больница бар го. Ошол жерден анан мен билейин дедим, ошол анестезиолог канча алат, хирург канча алат, булар акча сурап келе берет экен да операция кылгандан кийин. Тиги адам өлгөндөн эле анестезиолог келе берет экен да, мен сени жакшы кылдым, сонун болду, баары жок сонун болду, акча бербейсиңби? Хирург дагы келди. Хирург эми балдар кызмат кылып атат, тигинтип атат, минтип атат. Бир $100 бербесең, булар разы болбойт экен да. Демек, мындай деген түшүнүк бар да. Эгерде акчаң жок болсо, анда өлө бер деген сөз да. Рахмат. Бул жаран негизинен туура айтып атат, туура маселени көтөрүп атат. Биз да ошонун үстүндө иштеп атабыз. Азыркы күндө ошо врачтардын орточо эмгек акысы үй бүлөлүк дарыгерлерден сырткары бир 12 000 тегерегинде турат. Эмгек акы маянасычы. Азыр ошо өкмөт башчысы дагы, мамлекет башчысы дагы ошо сентябрдан баштап көтөрүү жолдорун карап атышат да. Тапшырмалар кеткен, ошо сентябрь айында. Тактап болчу, жанагы көпчүлүгү оперативдик ыкма менен дарылоо боюнча сурап атышпайбы? Анан бул баардык мамлекеттик ооруканаларда акысыз болобу же болбосо акы алынабы? Жок, айтып атпайм, эгерде жарандар камсыздандырылган болсо 50%-га чейин кошумча каражат төлөйт аларчы. Официалдуу түрдө төлөйт, саплата төлөйт. А эгерде камсыздандырылган болсо, ошо толук төлөйт, ошо кошумча төлөмдө. Бирок ошо кошумча төлөмдө алынган каражаттын баарын мыйзамсыз, Да. Мыйзамсыз. Макул, кийинки угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угатабыз, сизди? Мен мындай деп суроо берейин дедим эле да, өткөндө балабыз ооруп, бул эмеге детский 3-3 балдардын больницасына алып барсак, аяктан айтты эмеге жалга алып барла деп. Анан жалга барсак, булар деген жанагы частный фирмалар бар го, частный клиникалар, мисалы үчүн Кортекс, жанагы Юрфа деген жанагы томографияга тартчу нерселерде. Барсак, врачтар айтты, детский эмеден, жалдагы больницадан, силер балдарыңа, балаңыздын башын да шишик бар экен,
барып тияққа баргыла деп сразу направление жазып, жанагы анестезиологу сразу телефонун берип, мына баргыла дейт. Анан маякка тартканда 4 жаштагы балага зыян. Анан кайра врачтарга издеш тааныштарды салып атып, тааныштарды салсак, баланын башында эч кандай шишик жок, просто эми баягы аллергия бирдемеге болгон экен, ошо эмчеги шишип баштаганда. Эми бул жерде мен мындай деп түшүнүп атам да, азыр частный клиникалар менен жаңы жеке менчиктер. Бул биздин врачтар, мамлекет иштеген врачтардын жарымы ошо полставка ошакта иштешет. Булар өзлөрү процент алат. Барсаң эле настроениеңди түшүрөт, мондай экен окуйт минтип калып туруп, анан минтип калып туруп барып тияк барып түшүрөт. Рахмат, азыр жооп беришсиң. Маанилүү маселе бул дагы. Бул дагы чоң өтө актуалдуу маселелердин бири болуп атат. Ошол жалдагы ооруканада, МРТ-де барда ошол жерге тартылса деле болот эле. Ал жерде 1600 сомго тартат да. А бирок ошого карабай, ошо врачтар, кээ бир врачтарчы баягы сетевой деп атпайбызбы? Эми чындык айтыш керек да. Бул частныйга, юрфага жиберет. Ал жерде 3500 сом да. Айырмасы 2 эсе да. Себеби все равно врачтар ошого элди психологиясын ошого бурат экен да. Бул жерде караса может. Мунун баарын себебин түшүнөбүз, билебиз, бирок ошону жое албай атпайсыңарбы? Эми ошонун бардыгын жарандар бизге түз кайрылып турганда бизге да жеңил болот эле да. Ар бир нерсени бир дагы буга чейин кайрылуу келип түшкөн эмес. Жок, кайрылуу келген. А эмне чара көрдүңүздөр анда? Кайрылуу келгенде ошол жерде биздин врач эксперттер барып туруп, ошол жерде полностью карап чыгат да. Кызматтан кеткен же башка учурлар барбы? Ошонун бардыгын бар кызматтан кеткендер бар, сөгүнүш кеткендер бар. Бунун бардыгын саламаттык сактоо министрлигинин полномочиясында биз ошолорго жиберебиз, саламаттык сактоо министрлигиндечи. Ал жерде консулиум өтөт дагы, ошонун негизинде врачтарга чара көрүлөт сөзсүз түрдө. Уланталы кийинки угарман саламатсызбы? Саламатсызбы, мен Караколдон чалып атам. Караколдон угуп атабыз. Жолдошпун. Айтыңыз. Мен жүрөктө моундай врожденный порог сердца бар да. Недостаточно митрального клапана деген. Анан мен кичинекичине кээде дарыланам, анан могул жакын арада дагы барып дарыланып, тиги эме могул мага жеңилдик болобу, мен моундай биринчи, экинчи категорияда ушундай нерсе эме оорулуу болгондо ушундай дегендеги эмеге чыга алам. Жок, эч кандай дарыга болбойт. Андай чыкпай чыга албайт, андай категорияда. Азыр жооп берсин, Төлөм мырза. Ысык көлдөн чалып аттыр. Ысык көлдөн, Караколдон чалып аттырсыз. Караколдон ушул мага кайрылсаңыз, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна мен сизге консультация берейин. Болобу мүмкүнчүлүк? Аракет кылабыз. Төрөт үйлөрдө аялдарды операция жолу менен төрөткөндө каражат талап кылышат. Бул мыйзамдуубу дейт биринчи суроо. Экинчиси, бейтапканаларда 5 жашка чейинки балдарга бекер кароо болот дечеле. Ошол барбы азыр кайрылган учурда андай болбой жатат деген. Эми бул мыйзамсыз, жана кесарево сечение деп коет. Аялдарды кээ бирөөнүн каалоосу менен, кээ бирөөнү ошол медиктердин инициативасы менен ошо кесарево сечение кылып атат, операция кылып төрөтүп. Бул ошого каражат талап кылгандардыкы туура эмес, акысыз. Себеби биздин мамлекеттик кепилдик программасында каралган ошол төрөткө байланыштуу нерсе эмненин бардыгы бекер болуш керек да. Угатабыз сизди. Саламатсызбы? Алло, Майраш, кайра чыгып айтып койгула деп едиңерби? Мындайда жанагы бул эң маанилүү нерсе да 113ке чыгып айткыла деп атпайсыздарбы? Врачты же болбосо кайсы дарыгер кандай мамиле кылганчы? Бул айтпаган себеби мисалы мындайда, мен бүгүн барып көрүндүм, анан мен жатпай кой, жаткызбай кой деп аябакка ооруп атам да. Анан мен чалганда, анан тияктан жогорудон эмне жаткызбай атасыңар, баланчаны эмне карап атасыңар? Анан мен кайра барганда ал мени жаман көрүп барат, жаткызат. Бирок ошо кайдыгер дарылап коет. Ошол абалдан кантип чыгабыз? Жарандар ошон үчүн айтпайт кайсы дарыгер экенин, чийимгенде доказательство. Силер постоянно доказательствону сурай бересиңер. Врачтын атын айткыла деп элечи. Рахмат. Эми биз өзүбүздүн укугубузду коргош үчүн сөзсүз айтышыбыз керек да, кайсы врач, кайсы ооруга, кайсы жерде ушундай мамиле кылды деп. Анан айтпаган үчүн ушундай мамиле болуп атат да. Мына биз больницага барып, ошо бардык обход кылганда
кандай өтүнүчүңөр бар тигиби десек, эч кандай өтүнүчүбүз жок. Жакшынакай карап атат, жакшы дарылап атат деген гана жоопту угабыз. Анан өзүбүздүн укугубузду туура колдонушубуз керек да. Негизинен ошол бул аксакалга деле айтып коеюн. Ошо 110 телефонуна аноним түрдө кайрылса деле боло берет да. Мынанча күнү жатты, мына немеде отделениеде, мына неме болчу депчи. Анан фамилиясын айттырбай эле ошо врачтарга канча адам жаткан, анын лечениясы кандай болгон деп экспертиза карап берет. Угаталы, сизде саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Мен суроо берейин дедим эле, Бишкектен чыгып аткам. Айтыңыз. Могу дары дармек боюнча жазуу боюнча жана 50%. Ал үй бүлөлүк дарыгерлердин бир китеби бар экен, анын ичин ачат да, бул дарылар бул категорияга кирбейт, сизге дары жок дейт. Мисалы, Аторис, Тригрим, Верашперон, Дегаксин деген дарыларды ошо жазышпайт. Себеби дегенде бул категорияга кирбейт дейт. Биздин ошол справочник бар. Ошол справочниктеги дары-дармектин бардыгы ооруга каралган. Сиздин укугуңузду бузуп атканы ушул. Ал ушул кайсы дары-дармектер бар экендиги, мисалы атайын бир Фомустун өзүнүн сайтынан карап биле алышабы замандаштар? Сайтка кирсе да болот. Азыркы күндө 2018-жылы пилоттук режимде электрондук рецепт программасын иштеп чыктык. Ошол көл анан Ош областарында тесттик режимде жүрүп атат. Бул дагы болсо ошо электрондук рецепт жарандарга дагы, бейтаптарга дагы ошо дарыканаларда анан кийин үй бүлө дарыгерлердин жумушун тездетип, анан анализ жүргүзгөнгө өзүнүн жакшы салым берет да. Ошо программада кайсы канча ошо перечень болсо ошонун бардыгы кирген, кайсы ооруларга коддорун киргизгенде бул жеңилдетилген электрондук неме онлайн режимде иштей баштайт жакында. Башкача айтканда, ошол үй бүлөлүк дарыгерден, врачтан барган оорулу талап кылганга укугу бар экен да. Кана мага көрсөтүңүз, кайсы дары-дармек бар, мен көрүп таанышышым керек деп. Уланта беребиз. 68-06-06 студиянын номери. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Айтыңыз, кулак асты. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Кудайга шүгүр. Мен мындай ойдо элем да, мисалы жеке менчик деген мындай ооруканаларды жойбосок, бул жакшылык алып келбейт да. Себеби бул капитализмде бул жеке менчик ден соолуктан акча жасаган бул эң туура месесе да. Союздун убагында эмне себептен адамдар ооруган эмес? Себеби ал убакта эч качан адамдын ден соолугунан акча тапкан эмес да. Азыр баардык Рахмат пикириңиз үчүн. Кийинки угарман, кош бойлуулук боюнча учетко турууга 500 сом алат. Кагаз толтуруп карточка ачканга эле. Андан тышкары анализдери учетко туруунун акысы барбы дейт. Акысы канча? Бекер кызмат көрсөтүлүш керек. Дары-дармек анализ дегендин бардыгы стационарга жаткан учурда дагы врачка көрүнгөндөгү шарттары дагы бекер болуш керек. Укугу бузулган. Уланталык, кийинки угарманыбыз мындай деп сурап атат. Баламды улуттук кардиология борборунун жанындагы ооруканага жаткырдык дейт. 7 жашта, бирок каражат төлөөгө туура келди. Ошондо 100% төлөшүбүз керек беле же жарымынбы деген? Жарымы төлөнүш керек, себеби камсыздандырылган болуп эсептелинет 18 жашка чейинки балдар. Болжол менен анын суммасы кандай болот ошо балдар үчүн? Эми биз айтып атпайбызбы, кайсы ооруканада кандай диагноз менен жаткан. Ал өзүнүн дартка жараша барат да. Угатабыз сизде? Алло, саламатсыздарбы, угармандар. Мен ушу кичине кечирээк кошуп калдым. Мен кайсы Минздравдын кайсы өкүлдөрү отурат? Бул милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун өкүлдөрү. Рахмат, силерге чоң рахмат. Биз эми баарын жамандай бербеш керек экен. Бир убакта көпчүлүк айтып атпайбы, тиги балдарды ооруканага алып барса акча сурайт, анан акча талап кылат деп. Бир убакта ошондой болгон, жылдан жылга барган сайын жеңилдеп атат мынакей. Барсак өз убагында кабыл алат, жаткырчу жерине жаткырат. Если кечене канча бир күндүн ичинде метрикасынын копиясын алып келбесе, конечно, төлөтөт. Ошондой эмелер бар да, режимдер бар. Анан баарын эле жамандай берсек деле болбойт го, бир четинен карап атат. Минусу да бар, плюсу да бар. Ошо жерден акчасын алып койгон, айыл эмесин жатакананын акчасын алып койгон, кароосун бекер кылган жылдан жылга.
эмеси болсо акчасын алгандан кийин менин оюмча баягы караган медайындардын айлык манасын азыраак тилерден анча акча талап кылышы мүмкүн да. Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Дагы суроо берүүгө убакыт бар. Кийинки замандашыбыз мындай сурап атат да. Электрондук рецепт жалпы өлкөнүн бардык аймагында иштеп жатабы? Бул система жакшы болмок дейт. Азырынча ушул пилот болуп биздин Скөл областына кирди. 11 марттан 3 район кирди. 20 майдан калган эмнелер. Анан Ошто 3 район кирди, Ош областына. Пилот болуп кирип атат. Тесттик режим жүрүп атат да. 2 областачы. Анан кийин бул дагы жаңы метод, жаңы неме болуп атпайбы? Ыкма болуп атат. Ошон үчүн мунун баягы жетишкендиги бар, кемчиликтери бар. Ушунун баардыгы шлифовкадан өткөндөн кийин анан кийин программа кабыл алынып туруп анан республика боюнча жайына турган нерсе. Угатабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен мындай суроом бар эле да. Мен поликлиникадан неме 1200 сом төлөп, жанагы ФОМСтун немесин алдым, карточкасын алдым да. Бирок банчада жатып, кече банчада жатканымда иштебеди да. Ошол чөтө неметпептир деп, эч кандай скидка, эч кандай неме кылбай коюшту. Мен жооп берейинчи. Бул поликлиникадан алганмын мен. Полисти төлөп алгандан кийин 15 күндөн кийин күчүнө кирет бул полис. Себеби персонификация болуш керек. Ошол персонификация болуп электе ошол сиз колдонгон экенсиз. Бирок кайрылсаңыз болот ошол немегечи, бизге кайрылсаңыз болот, биз териштирип беребиз дейт. 113 кызматын эле улам кайталайсыңар, бул түнкүсүн кабыл алабы же күндүз гана иштейби дейт? Бул азыркы күндө саат 9-дан баштап 6-га чейин иштеп атат. Бирок келечекте буну ошо түнү менен ошо 24 саатка иштеткенге аракет кылып атабыз. Демек, өлкөнүн кайсы аймагынан болбосун 113 кызматын түз чалып, анан бардык сын пикирлерин, сунуштарын калтырса болот экен, Рахмат, макул. Программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасынын алкагындагы жардам берүү жөнүндө сөз кылдык. Кыргыз өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын орун басары Акыл Калыков жана ушул эле фонддун Ысык Көл облустук башкармалыгынын жетекчиси Төлөн Кыргызбаев жооп беришти. Ал эми алдыда Марал радиосунун жаңылыктар топтому бар. Күндүн күрөө тамыры, сиз кызыккан маанилүү окуя, жандуу талкуу, жаратман ой. Мунун баары Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8-ден баштап Майраш Базлакунова менен.